Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 24 февраль 2023 жыл. Мен Жайыл районы Новониколаевка айылынан сіздерге бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Болгону да бизнес кылганга өтө ылайыктуу үй туғандар. Ушул Круговойдон эле түштүктү карай бассаңыздар, катарда биринчи үй, Западная көчөсү, 45 дарек болуп калат. Окей, бул жер көпчүлүгүңүздөр билесиздер. Ош Бишкек жол десек деле болот. Ош Бишкекке кеткен көпчүлүк ушул жерден кирип соода кылышат, өйдөрөктө кафелерге кирип тамактанышат тугандар. Мына ушундай. Анан азыркы сатылуучу үйдө деле чайканасы бар. Аны деле иштетсеңиздер болот. Ориентир ушул Круговой жана бир аз эле бассаңыздар, мынакей сол тарапта катарда биринчи үй. Бул жердеги Суусамыр соода борборунан кийинки эле үй болуп калат тугандар. Мынакей ушундай центрде жайгашкан. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Дареги Западная көчөсү 45 даректе жайгашкан. Эң эле түндүк чек арасы бул жерде башталат, эң эле түштүк чек арасы бул кошунан заборуна чейин азыр көргөзсөм видеонун жүрүшүндө. Бул могу чакан базарлардын, могу кафелердин туш тарабында жайгашкан. Азыркы учурда бул жерде КамАЗдар туруптур. Ошого жакшы көрүнбөй турат. Негизинен сиздер деле ушул кафелер сыяктуу кафе иштетсеңиздер деле болот. Мынакей анысы деле даяр. Мынакей бул убакытка чейин үй ээлери өзү кафе иштеткен экен. Бул жерде негизинен ошол көпчүлүгүңүздөр билесиздер, түндүк түштүк жолу бул көрүп турганыңыздар. Ошол алыска чыккандар, алыстан ушундай КамАЗ менен келгендер, жеңил машиналар менен жүргөндөр баары ушул жерге бир токтоп анан өтүшөт. Көбүнесе магазин, вулканизация же болбосо могу даяр эле кафени кайра иштетсеңиздер деле болот. Да ушундай. Негизинен үй ээси бул жерде баш иштеткенди билген адам болсо, акча даяр эле дейт. Жакшы акча иштесе болот деген оюн айтты. Да өзүңүздөр деле көрүп байкасаңыздар болот. Ушул жерге КамАЗдар өткөн кеткен баары бир токтоп өтүшөт тугандар. Андан ары көчө тараптан пескоблок менен болгон забор жана көрүп турганыңыздардай дарбаза орнотулган. Бул жакта биринчи жол, бул жакта кафе, ал жакта кафенин тамак даярдаган жайы, пескоблок менен болгон помещение азырында көргөзсөм. Мына ушундай. Эми корозуна кирип калган маалымат берейин. Эң эле түштүк чек арасы мынакей бул кошунанын заборуна чейин. Жалпысынан жерин аянты 18 соток, документтер боюнча кызыл китеп, тек паспорт дагы бар тугандар. Мынакей бул короосу кафенин тамак даярдаган жери, бул жакта узун туурасы 13-9 болгон чоң үй тугандар. Мынакей жана бул жакта буга чейин үйлөр болгон экен чакан. Негизинен гостиница катары беришкен экен ол өткөн кеткенге. Мынакей бул жерде шоферлор келип түнөп калышат. Негизинен гостиница ачсаңыздар деле болот экен тугандар бул жерде. План боюнча негизи чоң 2 этаж бул жака гостиница кылабыз деп, бир этаждуу үйлөрдү бузуп, анан дагы үй ээси өзү пландары өзгөрүп кетип, азыркы учурда сатып аткан учуру тугандар. Мына ушундай. Дагы эмне маалымат? Бул үйүздүн батыш тарабы. Мынакей бул жерде ушунча бош жер бар тугандар. Электр энергиясы, суу бар экен. Анан бул жакта навес, баня, синевал, мал сарай, төрүндө дагы бош кенен жер бар. Жалпысынан жердин аянты 18 соток тугандар. Анан бул үйүздүн ички тарабында азыркы учурда квартиранттар жашашат экен, ошого байланыштуу көргөзө алгам жок. Негизинен орто ремонт, полдору жыгачтан болгон пол тугандар. Кухнясы баары бар ички тарабында. Мына ушундай. Эми андан ары эмне маалыматын беребиз? Бул жакта мындай навес, очоккана, бул жак стяжка, төрүндө баня, чөп жыйнаганга синевал, чакан мондай тоокана сыяктуу дагы бир мондай бар экен. Анан алды тарабында өрүк багы, жаш мондай черешня, алма, чоң жаңак бактары. Анан бул жакта дагы бир склад тугандар, пескоблок менен болгон. Жана бул жакта мондай навес. Мал кармаганга расчет алынган, алды тарабга мондай стяжка куюлган. Өзүнүн мынакей полдору бул жагы жыгач, ортосуга малдын чыккан көңдөрүгө түшкөнгө да жер бар экен. Акырларын көрүп турасыздар, мондай цементтен болгон акырлар тугандар. Андан ары эмне маалыматы? Бул жакта мондай навес,
Бұл жағында синевал, чөп жинағанға, үйдің тышқы тарағындағы ажатқаны, мінекей. Анындағы генен бош жер. Генен бош жер туғандар. Чеграларын көріп тұрасыздар, байқалып тұрады, бұл чоң дарақтардан, дайынан. Анан ең еле батыш чеграсы бұл заборларға, шығыш чеграсы кечіресіздер. Ушул заборларға чейин бұл қат. Ушундай айтылгандар. Дагы эмне маалыматын бересиз? Эмне маалыматын бересиз? Бул жакта жер сулаганга деле суу бар. Мынакей быйылкы жылы клубника өстүргөн экен. Үй ээлери. Тагыраак айтканда квартиранттар. Негизинен эң плюс жери ошол. Бул жер базарчанын жаны, чоң трассанын жээги. Дагы эмне? Ошол вулканизация, гостиница, кафе. Иши кылып үйдө отуруп эле ушул жерден жанагы үйдө отуруп акча тапкыңыз келеби деген суроого жооп экен ушул туугандар. Ушул үйүңүздө отуруп эле көчө тараптан акча тапсаңыз болот. Эми бул үйдүн баасы $58,000 деп атыптыр. Үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Обмен деле варианттар болсо деле сунуштап көрүңүздөр. Обменге шаардан квартира иши кылып сүйлөшүү болот. Суна кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Ээлеринин номери экранда. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.